Улуу кыран төрөлүп, уу кабышкан жатыны, уламадан сөз тапкан ургачынын акылы деп Манастын аялы Канике энебизди ушинтип сүрөттөшкөн. Кыргызда чыккан жери мыкты, жатыны күчтүү, төркүнү сыйга татыктуу деген сөздөр бар. Албетте, муну азыр жөн гана элдик баа деп кабыл алып калышкан. Үй бүлө курарда ата-эненин биринчи эле сураганы теги жөнүндө болчу. Анткени илгери мыкты тукум алуу үчүн күчтүү, акылдуу, таза аялды тандашып, кан алмаштырып турушкан. Себеби ата-бабалары жет атасы өтмөйүнчө кыз алып кыз беришкен эмес. Төрөлө турган тукумдун ден соолугу чың, мыкты баатыр чыгыш үчүн бул нерселер чоң мааниге ээ болгон. Анткени дүйнөгө келчү баланын көпчүлүк сапаттары, мүнөзү энесин тартаарын билишкен. Тоодо, көчтө жүрүп төрөгөн энелердин ден соолугу бышык болуш керек болгон жана жоопкерчилик кезде балдарынын тың чыкма болушу максатка ылайык келген. Андан сырткары аял тандоодо сырткы келбетине көбүрөөк басым жасашкан. Өтө арык кыздардан дени сак баатырлардын төрөлүшү күмөн болуп, кала берсе төрөт учурунда өлүмгө дуушар болуусу мүмкүн деген сөздөр болгон. Анткени кыргыздын макал айтып тургандай эле атасы жаман анда-санда оңолот, энеси жаман эзели оңолбойт деген сөз бекер айтылбаса керек. Бул сөздөр аялдын ички ден соолугунан баштап сырткы келбети, мүнөзү, адаты жатында жаткан балага ген аркылуу түздөн-түз өтөрүн билишкен. Ошондуктан кыз аларда анын тегин изилдөөдөн сырткары физиологиясына да көңүл бурушуп, баатыр, акылман тукумдарды алууга аракет кылышчу экен. Бул сөздөр куру болбош үчүн далил катары бир икаяны баяндап берейин. Илгери эл бийлеген бир адам менден баатыр тукум калыш керек деп, сынчыны чакырып кыздарды сынатып баштайт. Алдынан хандын кызы да, байдын кызы да, бийдин кызы да өтөт. Андан сырткары сулуусу, акылдуусу, келбеттүүсү, баатыры да келип кайра кете берет экен. Бирок сынчы такыр үн катпайт экен. Баары өтүп бүткөн соң бий сынчыга «Эмнеге унчукпайсың? Жокпу булардын арасында?» деп сурайт. Көрсө бир кедейдин кызы «Мени тандамак беле» деп сынчыга бир көрүнүп өтпөй койгон экен. Сынчы бийге келип, ошол кедейдин кызына үйлөн, сага баатыр тукум төрөп берет дейт. Бийдин жини келип, ушунун эмнесине үйлөнөм десе, сынчы азыр бул кыздын табарсыгы толуп келатат. Бизден өтүп заара ушатат. Ошондо чечмелеп берейин дейт. Бий менен сынчы кыздын заара ушаткан жерине барышса, көгөргөн чөп саргарып, күйүп, жерди оюп, казып өтүп кеткенин көрүшөт. Ошондо сынчы заарасы күчтүү аял затынан ден соолугу чың бала төрөлөт. Кала берсе бул кыз жалтанбай адамга тик карайт экен. Көзү тик караган кыздан курч мүнөздүү баатыр жаралат деген экен. Ошондон кийин көзү тиктин сейдиги тик, сейдиги тиктин тукуму тик деген сөз жөн айтылып калбаса керек. Андан тышкары кыздардын балтырына карашкан дешет. Балтыры арык эмес, чымыр этке толуп турган кыздан акылдуу балдар жаралат дешкен. Анткени балтырдагы кан тамырдын жатынга түздөн-түз тиешеси бар экенин азыркы күндө медицинада далилденди. Бирок эң өкүнүчтүүсү азыркы кездин эркектери өзүнүн артынан мыкты туяк калтыруунун камын ойлобой, кыздардын арыктыгына, андан сырткары сулуулугу менен байлыгына гана карап үйлөнүп жатышканы өкүндүрбөй койбойт. Мына ошондон улам кыздар эне болуунун милдетине даярдануунун ордуна сулуулуктарын, келбеттерин ашкерелеп жаткан учур эмеспи? Андан сырткары эркектер аялдарына кам көрүп, үй бүлөдөгү милдетти мойнуна алуунун ордуна аялдарга жүктөшүп, энелик деген сезим жоголуп, көр тиричиликтин артынан алып урушуп, балдардын тарбиясы акыркы орунга калып кеткендей. Кыргызда аялды катын деп айтышкан эмес. Анткени ал
кимдир бирөөнүн кызы, бирөөнүн карындашы, бирөөнүн жубайы, бирөөнүн апасы болгон. Себеби ошол учурда аялдарды өз үй бүлөсүнө гана кызмат кылуу керек деген түшүнүк болгон. Бирок азыркы каар замандын учурунда эң арзан жумушчулардын тизмесинде кыздар, күйөөсү жок аялдар толуп кетти. Алар балдарынын курсагы, үй бүлөсүнүн арабасын тартуусу үчүн өзүнүн жолдошунун эмес, башка жат эркектердин кызматын кылып, ал эмгеги үчүн бир аз гана акы алып келишүүдө. Эми ушул ген тууралуу азыркы илимий далилдерге таянып айта турган болсок, төмөндөгүдөй эксперименттерди мисал келтире алабыз. Улуу Британиянын Глазго университетинде 14 жаштан 22 жашка чейин 13 000 адамга эксперимент жүргүзүшөт экен. Эксперименттин жыйынтыгы боюнча алардын билим деңгээлинен баштап социалдык экономикалык статусуна чейин IQ жөндөмдүүлүгү да апаларынан өткөндүгү далилденген. Мындан сырткары эне баласына ген аркылуу ар түрдүү патологиядагы ооруларды да өткөрүп берери далилденди. Сөзүбүздү жыйынтыктап, бир тыянакка келчү болсок, генетика бул үйдүн фундаментинде эле ар бир адам өзү тургузат. Бул тургузулган үй ар кимдики ар түрдүүчө болушу мүмкүн. Гени таза, дени таза аялдан жакшы тукум уланат. Гени таза, дени таза аялдан жакшы тукум уланат. Ошондуктан кыргыз аялдарын барктай билели.